Саламатсыздар достор. Бүгін біз Палчан 2 кинотасмасын көргөнү келдик. Bir жыл мурда Палчан 1 кинотасмасы чыгып, элге аябай сонун сиңип, элдер аябай кинотеатрга очередь менен көрүшкөн. Эми азыр көрөлү. Экинчи тасмасын кандай өзгөчөлүктөр менен жаратышкан жана эң башкысы максаты эмне бул тасманын. Ошондуктан жүргүлө. Anda başıma etmesin, nasıl tuttum ülkenin? Kımdı başıma etmesin, kamşet ülkenin. Ata, такой давно не носит. Не можно. Үйге барып, алып туғандарын ұрып салышқан. Туғандары қызды бары бермеді ме біз? Десе атасының бетіне грым демек тақап. Ата, не тақтан ойнауыз келіп отырмын? Чыдабай атам. Неге чыдамай атасың? Ошы станет дедіңші? Көзіне қарап. Тарс бергенде. Как кайф қо, чапчи. Жоғай, братан, лучше нұрғылатшы, сұранычы. Ол танка-манкаға ранша қызық емес оқшайды. Сен мен ордында өресің. Сен менен ордунда эмес окшойт. Мне барымын жүрүңөр бир моментте бир башкача соғып баштайбы. Солдаттардын жүрөгүн өзүм айыктырып коет элем эгер сен меникин айыктырып берсеңиз. Сапаров, атанын сөзін жерге таштабай. Bir oğul bir kızdı bağып çoğaytıp бақтылы болғанын көріп, сен стресс болып, ішіп, көшіге шығып боғыш болып. Қалардан жиқозын берді, бекеші оларды еткен. Оғыйы сапа неге олды? Сапаров, қаяқта жүрсің? Окоп қазып отыр? Дұрышта тегіз қазған ба? Оға? Қандай тілде келесің? Керді өлі отыр? Соғыс толқын. На русском скажите? Только на русском. Хоть на английском давайте проходите. Скажите то, что да, как вам фильм, какие ощущения, какие вот эти чувства оставили? Эмоции вообще шикарные. Фильм комедийный, классный получился. Я первый раз, честно, полностью на кыргызском посмотрела фильм, и мне очень понравился. Всем советую прийти посмотреть фильм. Это, получается, ваш первый фильм кыргызский, который вы посмотрели? Именно полностью на кыргызском. Да. Да. Я надеюсь, после этого вы начнете обращать внимание, да? Обязательно. После этого фильма обязательно. Спасибо большое. Шикарно все сыграли. Мне очень понравилось. Советую. Кинодан кейін маңай жақсы, елдің маңай жақсы, керемет кино болып тұр. Өзінше мен де күткен емеспін мұншалық болады деп. Өзім көруші қатары көріп, өзім күліп отырмын шынында. Жақсы. Демек жақты. Кино мен күткөн эле биринчи частында эле аябай кызыктуу болуп тур. Аябай ыраазымын. Бизге армия тарабы билинбейт да, просто элгечи ошол тарапты бизге көрсөтүп бергенине ыраазыбыз чыгармачыл топко. Ошо ийгилик каалайбыз. Кайсыл актердун өзгөчө ойногону сизге жакты? Мага Дастанын ойногону жагат. Ал биздин өкүл балабыз болот. Будущем буйруса. Аябай ыйладым. Баягы ролун көрүп, толкундандым, сүйүндүм. Саламатсызбы? Саламатсыз. Жакшы. Сезимдер кандай? Бул алгачкы тасмаңызбы же буга чейин тартылып жүрдүңүз? Жок, алгачкы. Буга чейин өзүбүзчө бир сериал тартып жүргөнбүз, бирок бул чоң масштабтагы алгачкысы. Элдос Аскарбеков байкебиздин сунушу менен келип калдым. Чоң команда менен биринчи жолу иштештик, өзгөчө сезимдер, өзгөчө ойлор. Кудайга шүгүр, эми акырындап дагы деле болсо аракет кылабыз. Көбүнчө юмор менен, тамаша менен залдын көбүнчөсүн күлдүрттүңүз. Бул өзүңүздүн баягы импровизацияңызбы же сценарийби? Эми 70% сценарий деп койсок болот. 70-80%, анан калганын эми
өзүбүз кошуп кичине аракет кылдык эми Кудайга шүгүр. Бул менин эң биринчи тасмам, да, моя дебютная роль была просто жайына тартылып калды да ошон үчүн да. Ананыраак чыгып калды. Ошо өздөрүм чыгышты, кастингден өтүп, буюрса ошентип тартылып калдым. Мали, ассаламу алейкум. Сонуспу? Рахмат, жакшы. Тасманы көрдүңүз, өзүңүзгө кандай сезимдерди калтырды? Биринчиден бул военный кино да. Военный кино по-любому өзгөчө болот да. Бүгүн эң биринчи жолу баштагандан баштап аягына чейин адамдар күлдү да. Бирок болбосо бул военный кино. Күлкүмүштүү болду. Тартиби менен болду. Патриоттук сезимдерди ачты да. Ошо. Коллегаларга чоң рахмат. Ошону айтып кетсем болот. Анан эми башында сиз орусча сүйлөчүсүз. Негизи, кыргыз тасмасына кошулуп жүрүп, кыргызча кененирээк сүйлөп баштагансыз байкап баштадым. Же ал андай эмес? Жок, мен бардык тасмада орусча эле иштеп жүргөм. Негизи жашоодо кыргызча колдоносузбу эле? Тилекке каршы кээ бирде эле. Бирок ошол үчүн уят, кечирим сурайм. Акыркы суроом, бул ролго кантип даярдандыңыз? Негизи актерлор кандайдыр бир морально даярданабы же физически эмне кылып даярдандыңыз? Эми морально дагы физически деле даярдандык. Анан көптөгөн ушул Аскар Сулайманов, анан ошол жердеги командадагы балдардан көптөгөн сунуштар, кеңештер берилди. Ушундай кыл деп эми баарын аракети бар буюрса. Мындан ары тасмадан көрөбүзбү? Буюрса. Каталар обязательно болот, так как это дебютная роль. Азырда мен өзүмдүн ушу экрандан көрүп, могу жакта монтип койсом болот экен, мыякта монтип кичине сүйлөп койсом болот экен деп, конечно, билет экенсиң да, билип турат экенсиң. Мындан ары сизди актриса катары билип баштайсызбы же көбүнчө сиз магазиндерди реклама кылып бир? Ну, мен основной деятельность бул блогерство, да. Актрисага да буюрса да. Жакшы. Эми мындан кийин жеңе кино тасмасын көрөбүз. Ооба, буюрса мартта чыгат жеңе. Тасма абдан жакшы болуптур. Палчан 2 алдында Палчан 1-ди да көргөнбүз. Бул абдан сонун патриотический кино деп койсок болот. Мына кичинекей балдар менен кече көрдүк Палчан 1-ди. Бүгүн 2-ни көрдүк. Экөө тең абдан кооз, күлкүмүштүү, юмору да бар, орду менен болуптур. Абдан ыраазы болдум чын айтканда. Кудай буйруса, бунун алдыда чоң ийгиликтери бар. Кассовый сбор сөзсүз болот. Кыргыз элим келсин. Кыргыз эл эмес, казак, узбек, орус бүт, по-моему, СНГ боюнча популярдуу кино болот деп ишенем. Ассаламу алейкум, амансызбы? Жакшы. Сонун. Эң биринчи кинодон чыкары башыңыздагы Хижама, алдырып аласыз, кандай болуп калды? Сонун жакшы, Кудайга шүгүр жакшы, сонун. Бир жыл мурда биринчи чыкканда мен сени интервью алгам да. Солдаттардын арасында бул окуянын бүт бар тең башынан өткөн окуялар. Ким солдатка барган болсо, азыр экинчисин көрдүңүз, жаңы эмне көрө алдыңыз, кандай сезимдерди калтырды? Биринчиси таза комедия болчу, армейский. Экинчисинде болсо драматический комедия болуптур. Анын арасында тиги ошол саясатты да кошуптур, драматический. Экинчиси мага драматический комедия болуптур негизи. Патриотический. Аябай. Жүрмө айтып атпам, анча-мунча солдаттарды, азыркы жанакы жаш балдарды армияга үндөй турган бирден бир жакшы бир бул да бир курал да. Анткени убагында жанакы Шолоховдор жанакы офицердин тасма тартпады эле. Ошол сыяктуу эле бул тасмадагы биздин жаштарды чыста патриоттуулукка, анан кыргыз элинин азыркы жаш муундарын тарбиялай турган аябай сонун тасма болуптур. Комедия аркылуу жеткирипти да, ошол жакты мага аябай. Жакты. Аябай сонун, өлө сонун. Эгер армияга барып келгендер болсо, ушул тасманы сөзсүз көргүлө. Биринчисинен экинчиси аябай окуш сонун тартылыптыр, аябай сонун болуптур. Аскат жакшы ойноптур, Нуркул жакшы ойноптур, ким экөө тиги Дастан, аябай иши кылып, съемочный командадагы творческий команда вообще мощный болуптур. Жакты аябай. Жаш актерлорду айтып кеттиңиз, деги эле сиздин көз карашыңыз менен мындай жаш актерлордун келечеги жөнүндө айтып кеттиңизчи. Болуш керек, көбөйүш керек дагы. Ошол жаш актерлор өссөчү, чоңойсо, көбөйсө, алар дагы мисалы үчүн азыркы талапка ылайыктуу жаштыкты, сулуулукту, анан кыймылды талап кылат азыркы муун. Ансаганда азыркы динамичный тасмалар тартылып, аябай сонун. Анан экинчиден актерлордун, жаш актерлордун өсүп атканда мен ичим аябай кудуңдап сүйүнүп атат. Дагы күчтүү таланттуу балдар бар экен аябай.
тез ичимен көрө туруп таң көрдү деп койдум. Молодец, молодец. Жакшы буйрса. Акыркы суроо үчтпөй суроо берейин. Сизди качан кинодон көрөбүз? Мындай чото көрүнбөй калдыңызбы? Мен азыр театрдын ичинде жумуш менен аябай катуу ошол театрга жумушка көп көңүл бурулбай калып, азыр театрдын ичинде жумуш менен катуу жүрүп атабыз азыр. Ошол. Буйрса көрөбүз. Аман болсоңуз. Белги санда. Эң башкы сиздерге салам. Саламатсыздарбы? Жакшы. Деги эле тасманы көрдүңүз. Буга чейин биринчи бөлүгүн көрдүңүз беле? Ооба, бул тасманы башынан баштап, кино тартылгандан баштап баарына биз катышып жүрөбүз. Биз Фрунзе Продакшн менен чогуу биргеликте бул тасма туулду десек болот, жаралды десек болот. Биринчи, экинчи бөлүгү тең ошо Коргоо министрлигинин эмилгеси менен, Фрунзе Продакшн эмилгеси менен биргеликте ушу тасманы алып чыктык. Кыргыз армиясынын уруксаты жок, бул тасма болмок эмес. Биринчиден биз уруксат берип, көмөк көрсөткөн үчүн бул тасма ушу жарыкка чыкты деп ойлойм да. Тасманы көрдүңүз экинчи бөлүгүн. Кандай сезимдерди калтырды? Экинчи бөлүгү чынын айтсам, биринчи бөлүгүнө жетпейт го деген бир сомнение, ойлор бар болчу буга чейин. Бүгүнкү кинону көргөндөн кийин биринчисинен да өтүп кетти го деген ой пайда болду да. Аны бир гана мен эмес, ошол жакта отурган элдердин баары колдоп, ошондой пикирде калышты. Кинодон тышкары жакында өзүңүз тасма тарттыңыз. Ошол жөнүндө айтып кетсеңиз, өзүңүз режиссер болуп кеттиңизби? Толук режиссер деп айта албайм, анткени бул пробный версия да, өзүмдү текшерүү дегендей. Сериал «Жизнь» аталышы орусча, бирок кыргызча «Жашоо» деп. Ал YouTube'га чыгышы мүмкүн, бирок анысын билбейм мен, кандай платформада чыкканын билбейм, анткени аны баарын продюсерлер чечет. Мен деген просто өзүмдүн көз карашымды көргөзүп берейин деп атам да. 1 жылдык опытты көрсөтөйүн деп атам. Сиз 1 жылга буга чейин дагы видеолор тартып алды эле, менин оюмча опыт, өзүңүзчө вайндар тарткан режиссерский. Сизге деги эле режиссерский жакыныраак болот, же актерский? Кимиси мындай жан дүйнөсү? Режиссерский. Анткени мен бир максатым бар да. 5-6 жылдын ичинде бир сонун драматический кино тартып жарыялапчы. 1+1 билесиз да? Ооба. Вот ошого жакын окшош кинону тартайын деп. Мен өзүм комедия тартам. Байкына вайн билесиз да? Бирок өзүмө жакпайт. Башка амплуа менен тартып элге тарттыңыз. Драма. Драматический, оор кино. Ооба. Всё. Ишиңизге келик анда. Сөзсүз күтөбүз, 5 жылдан кийин интервью алып келем. Ошондо буйрса. Рахмат. Рахмат.